Көз курч болуш үчүн керектүү 7 азык. Балык. Даана курч көрүү үчүн диетологдор жумасына 2-3 жолу 300 граммдан балык жегенде сунуштап келишет. Муну дарыгерлер кош колдоп колдошот. Анткени балыктын курамында көздүн көрүүсү үчүн эң керек болгон май кычкылдары жана толук каныкпаган майлар бар. Өзгөчө омега-3 май кычкылы. Черника. Көздүн чарчабоосу үчүн. Бул жемиш курамына көзгө керектүү болгон бардык витаминдерди камтыганы менен өзгөчөлөнөт. Ал көздүн чыңалуусунан жана чарчоосунан сактайт. Анын курамындагы антоциандар тамырларды жакшыртып, мындан улам көз булчуңдарына жана нерв клеткаларына керектүү азыктар өз убагында жетип, көздүн кан тамырларында кан айланууну жакшыртат. Ошондой эле черника А жана С витаминдерине антиоксиданттарга бай, ар кандай вирустарга туруштук бере алат. Андыктан күнүнө 1-2 аш кашык черника жемишин же андан жасалган кыямды жеп турууну адат кылыңыз. Грейпфрут. Чечекейдин картайбашы үчүн. Бул жемиш организмге пайдалуу заттарга бай. С, А витаминдери, кальций, темир, марганец, калий, фосфор, фолий кычкылы жана В витаминдер тобу. Бирок көпчүлүгүбүз грейпфруттагы биофлавоноид заты тууралуу биле бербейбиз. Ал көздүн чечекейинин картаюусун, сары тактын пайда болушунун алдын алат. Биофлавоноид мөмөнүн ичиндеги кесимдерди бөлүп турган ак чел кабыкта болот. Андыктан грейпфрутту ширесин сыгып ичпей, ак чел кабыгы менен жегениңиз оң болот. Дарыгерлер күнүнө же 2 күндө бир грейпфрут жеп турууну сунушташат. Савиз. Көздүн тунарышына каршы. Эгер сиздин көзүңүз караңгылап, көз алдыңызда жылдыздар учуп, караңгыда жакшы көрбөй, конъюнктивит менен жабыркап жатсаңыз, анда организмиңизге А витамини жетишпейт деп эсептей бериңиз. Бул витамин көз торчосунун жакшы иштөөсүн камсыздап, түстөрдү кабылдоого жана аны мээге жеткирүүгө салым кошот. Күнүнө 300 граммдан савиз жеп туруу сизге пайда алып келет. Шпинат көрүү системиндеги оорулардын алдын алат. Анын курамына В1, В2, Д, С, Р, К витаминдерин, микроэлементтерди, органикалык кычкылдарды, белок жана каротин лютеинди табууга болот. Алсак 100 грамм шпинаттын курамында 11600 микрограмм лютеин болсо, 100 грамм савизде бул көрсөткүчү 335 микрограмм гана. Лютеин көздүн чечекейине, торчосуна эң керектүү зат. Күнүнө 50 грамм шпинат жеп турган адам көздүн тунарышын жана чалыгуусунун алдын алат дешет окумуштуулар. Бирок бул чөптүн курамында шавель кычкылы көп, андыктан ашказан кычкылы жогоруларга сунушталбайт. Мисте көздүн торчосу үчүн. Жаңгактардын баары минералдарга бай экендиги эч кимибизге сыр эмес. Алардын ичине лидер катары бадам, грек жаңгагы жана пеканды санайбыз. Бирок пайдалуулугу жагынан мисте булардан ашып түшөрүн америкалык окумуштуулар далилдеп чыгышты. Алардын изилдөөсүнүн жыйынтыгына таянсак, мисте жез, магний, фосфор, калий, клетчатка жана пайдалуу майлардан сырткары лютеин жана зеаксантин затына бай. 28 грамм мистеде 342 микрограмм лютеин жана зеаксантин бар экен. Бул көрсөткүч фундук менен апельсин ширесиникинен 13 эсе жогору. Бул эки зат көздүн булчуңдарын бекемдеп, картаюусунун алдын алууга көмөктөшөт. Андыктан күнүмдүк менюңузга 30 грамм мисте кошууну унутпаңыз. Капуста көздүн сыздап оорусуна жана кызарышына каршы. Бул жашылчаны диетологдор көбүрөөк жегенде сунушташат. Бирок баарыбызга эмес. Ашказан кычкылы жогорулар абайлап колдонуусун эскертишет. Капустанын көз үчүн кандай пайдасы бар? Мейли шпинатпы, ак же кызыл капуста болобу? Үчөө тең С, К жана В1, В2, Р витаминдерине жана холин затына бай. С витамини цитрус мөмөлөрүнө караганда ачытылган капустада көп. Бул витаминдер көздүн кан тамырларын бекемдеп, кан айланууну жакшыртат. Жумасына 3 жолу 150 граммдан капуста жеп туруу сизге чын ден соолук тартуулайт.